Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябыздын коноктору бар. Алар менен тааныштырып кетсем, ЖИА бизнес ассоциациясынын Таластагы мүдүрү Телебалды Ураимжанов жана Бакай банк ачык акционердик коомунун Таластагы филиалынын жетекчиси Бактыбек Рысалиев. Кутман таңыңыздар менен. Ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүн алдыда өтүүчү ушул бизнес инвестициялык форуму боюнча сөз кылмакчыбыз. Алгач биз силерге түшүнүктүү болушу үчүн ушул ЖИА бизнес ассоциациясы жөнүндө сөз кылсак, ошо Телебалды айтсаңыз, деги эле ЖИА бизнес ассоциациясы качан түзүлгөн, анан ушул ассоциациянын түзүлүүнүн негизги максаты эмнеде эле? Кутман таңыңыздар менен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эң алгач эле Талас телерадио компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди таңкы маанайга чакырганыңыздар үчүн. Бизнес ассоциация ЖИА 2006-жылы декабрь айында Бишкек шаарында түзүлгөн. Бул 7 облустан демилгелүү ишкерлер тарабынан түптөлгөн ассоциация болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бизнес ассоциация ЖИА ишкерлердин коомдо баардык катмарда укугун коргоону максат кылат. Аларды бизнес маалыматтары менен камсыз кылабыз. Анан ошол менен биргеликте биз азыр 7 облустта иш алып барабыз. Андан сырткары биз өнүккөн өлкөлөрдө, экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө, АКШда, Японияда, Индияда, бир канча өлкөлөрдө өкүлчүлүктөрүбүз бар. Негизги максатыбыз ошо ишкерлерди колдоп, алардын укуктарын коомдун баардык катмарында коргоп, азыркы учурда биз тек гана ишкерлер эмес, мамлекеттик органдар менен, элчиликтер менен, эл аралык уюмдар менен да иштешип келебиз. Ошол ассоциациянын алкагында ишкерлерди топтоп, мисалы менин билишимче, Таластагы ишкерлердин баардыгы дебесем дагы көпчүлүгү ушу силердин уюмда мүчөлүктө турушат. Анан аларга, Талас аймагында ишкерлерге ушу силер кандай көмөк көрсөттүңөр, ушу ишкерлигин алдыга жылдыруу үчүн кандай бир жардамдарды бере аласыңар? Жакшы суроо болду. Негизи азыр Кыргызстан боюнча биз 1000ден ашык ишкерлер менен, компания менен иш алып барабыз. Таласта азыркы учурда 40 компания менен иш алып барабыз. Биз ишкерликкө багытталган көптөгөн долбоорлорубуз бар. Анын бири дагы азыр эң ошол ишкерлердин ишкердүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган инвестиция тартуу боюнча БИФ, Бишкек инвестициялык форум деп. Андан сырткары биз бул жакта көптөгөн долбоорлорубуз бар. Негизги бүгүнкү тема БИФ болгондой, ошол БИФ тууралуу бир аз айта кетсек. Бишкек инвестициялык форуму 2015-жылдан бери өтүп келет. 2015-жылдан бери 2015-жылы алгач рет Бишкекте, Бишкек шаарында өткөн. Анда жалпы 116 проект катышып, жалпы инвестиция $500,000 инвестиция тартканбыз. 2016-жылы $3,082,000 инвестиция тартылган. 2017-жылы $6,035,000 инвестиция тартылган. Жалпы проектлердин саны боюнча айта кетсек, 2015-жылы 116 проект катышкан, 2016-жылы 250, 2017-жылы 350 проект катышып, булардын ичинен тандалып алынгандары 2015-жылы 30, 2016-жылы 60, 2017-жылы 68. Алардын ичинен жеңгендери инвестиция тартылган проекттер. 2015-жылы 6 проектиге ишке ашты, 2016-жылы 14, 2017-жылы 11, жалпы суммасы 31 проектке биз $9,617,000 инвестиция тартканбыз. Буюрса, бул 2019 БИФте дагы биз мындан дагы жогорку деңгээлди күтөбүз. Анан катышуучулардын саны ушуга чейин 2500 адам катышкан. Анан бул Бишкек инвестициялык форумунун өзгөчөлүгү, башка жылдарга салыштырмалуу өзгөчөлүгү, бул жерде АКШ мамлекетинин элчилиги менен биргеликте бул жакта International Expo Friends in the Trade деп
эл аралык франшиза боюнча жарменке болот, көргөзмө болот. Көргөзмө болот. Бул иш-чарага Америкадан, Европадан, Япониядан, Түштүк Корея, Азия өлкөлөрүнөн, кошуна өлкөлөрүбүздөн жана жергиликтүү инвесторлор катышат. Рахмат. Ошол Бактыбек мырза айтсаңыз, сиз БИФтин буга чейинки өтүп келген иш-чараларына катышкан экенсиз, ушул нерсе бир ишкерлерге инвестиция тартууга же өзүнүн бир долбоорлорун алга өнүктүрүүгө кандайдыр бир көмөгүн көрсөтө алат экенби, жана өзүңүз үчүн эмне ала алдыңыз? Саламатсыздарбы? Да, бир жолу рахмат ушундай студияга чакырып, ушундай суроолорду сурап, мындай мүмкүнчүлүктөр менен бөлүшүп жатасыздар. Албетте БИФ Бишкек инвестициялык форуму таасир этпей койбойт. Анткени ал жерде ошо Кыргызстан боюнча анан чоң проекттер болот. Андан тышкары ушул инновациялык мисалы технологиялар боюнча мисалы бизнести кандай өнүктүрүүгө болгон көргөзмөлөр болот. Ал жерден албетте ошол нерселерди көрөсүң, суктанасың. Анан албетте өзүңө дагы ошол нерселерди алып келгенге аракеттер болот. Камтыйсың да өзүңөчү. Ошол негизи аябай эле таасирдүү болот. Ошо инвестициялык форумга биздин Талас аймагынан бир ишкерлер өзүнүн бир долбоорлорун сунуштаага мүмкүнчүлүгү болобу да? Жакшы суроо. Негизи азыр биз 27-сентябрга чейин жалпы Кыргызстан боюнча ошондой эле Таластан дагы биз бул инвестициялык форумга проект жыйнап атабыз. Азыр бир канча ишкерлер өзүнүн чоң долбоор проекттерин алып келатат, проектлерин. Анан жалпы Талас облусунун тургундарын дагы эгер сиздерде проект бар, бирок инвестор жок же акчаңыз жок боло турган болсо, бул форум дал сиз үчүн да, мындайча айтканда. Сизде идея бар, бирок акчаңыз жок болсо, бул форумга сөзсүз катышыңыз керек. Бул форумдагы бир өзгөчөлүгү жеңген проектлерге ментор берилет. Ментор деген жалпак тилде айтканда жетекчи берилет да. Ал чоң ишкерлерден берилет. Бул ишкерлер бир жыл бою ошол проект ишке ашканча жол көргөзүп турат. Анан бул проектини пакеттеп ошол инвесторлорго бирге коргошот. Ошол күнү БИФ күнү бирге коргошот. Ошол айтсаң, БИФ Бишкек инвестициялык форумунун 10 жана 11 октябрда өтөт экен. Ошол сен айтып атпайсыңбы, өзүнүн идеясы бар, бирок баягы алдыга өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүгү жок ишкерлер болсо кайрылса болот депчи. Ошол ишкерлер эгер көрүп аткан болсо, силердин жыяга кайрылышы керекпи? Албетте, бул Талас облусундагы ишкерлер биздин дарекке кайрылса болот. Биздин дарек Бердике Батыр көчөсү 57А, Кервен Плас мейманканасынын 1-кабатында жайгашканбыз. Номерлерибизди дагы калтырабыз, буюрса. Анан эгер толугураак маалымат алабыз десе, bif.kg сайтынан маалымат алса болот, же болбосо jia.kg сайтынан маалымат алса болот кененирээк. Анан жалпы ошол Талас элини бул форумга проект жазбаса дагы келип жаңы маалыматтарды көрүп, ишкерлер менен жана да чет өлкөдөн келген инвестор, коноктор менен маек кылып, алардан жаңы нерселерди үйрөнүп кетүүгө чакырабыз. Анан ал жерде эки тараптуу да сүйлөшүүлөр болот. Анан бир канча темада мастер-класстар өтүлөт. Жалпы келечек бүгүн деген темада пленардык жыйын болот. Андан сырткары ишкер айымдар тууралуу дагы талкуулар болот. Анан жашыл технологиялар боюнча дагы талкуу, мастер-класстар, анан ошол менен бирге журналисттерди окутуу да болот. Журналисттерди ушул ишкерликти чагылдыруу боюнчабы же? Ошол тууралуу окутуулар болот.
Рахмат, ушу алдыда өтүүчү Бишкек инвестициялык форумунун ишине ийгилик каалайбыз, жемиштүү өтсүн. Анан эркин микрофон берели, эгерде кайрыла турган. Бардык ишкерлерди же ишкер эместерди чакырат элек ушул Бишкек инвестициялык форумга эгер проект болсо деле, болбосо деле катышып, кийинкиге бир даярданууга чакырып кетет элек да. Ушул ыраазычылык билдиребиз Талас теле радио компаниясына ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Чоң рахмат. Ушундай ишкерликти колдоо багытында сиздер да чоң жардам берип келдиңиздер. Урматтуу Талас облусунун тургундары, дагы бир жолу баарыңыздарды бул Бишкек инвестициялык форумуна чакырабыз. Келип жаңы идеяларды, жаңы ойлорду, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди кеңейтүүгө чоң шарт келип катышып кетиңиздер. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мен эскерте кетсем, бүгүн биздин таңкы студиябыздын коноктору Жия бизнес ассоциациясынын Таластагы филиалынын мүдүрү Тилебалды Ыбрайымжанов жана Бакай банк ачык акционерлик коомунун Таластагы филиалынын жетекчиси, ошондой эле ушул бизнес ассоциациясынын регионалдык кеңешинин мүчөсү Бактыбек Рыселиев болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми таңкы Талас программасы өз берүүлөрүн улантат.